إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы, бийик даражалуу соопторду жазган болсун. الحديث السادس والعشرون 26 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. İmam Navawi rahimahullah mына ушул хадисти дагы мунакыр хадис китебине киргизди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, анын айтымында, Абу Хурайра радиаллаху анхунун айтымында Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: адамдар ар бир мууну үчүн, ар бир мүчөсү үчүн Аллахтын куттуу ар күнүндө садака берсин деди. Талаш тартышта эки жакка тең калыс болуу бул садака деди. Бирөөнүн унасына жүгүн артышып, жүгүн жүктөп берип, өзүн атказып койгон, ошого миндирип койсо, бул садака деди. Жакшы сөздү айтуу бул садака деди. Намазга бараткан ар бир кадамың садака. Жана ошондой эле ошол жолдогу тикенди алып таштоо, жолду тазалап коюу, ошол адамдарга зыян бере турган бул садака деди. Бухари жана Муслим. Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган сахих хадис. Өткөн сабакта дагы буга чейинки хадистерде дагы биз садака тууралуу баяндадык. Бул хадисте дагы садака тууралуу баяндалат. Жана ошондой эле Аллах Таала пенделерине берген неиматты, берген жакшылыгыны пенделерге эстетет. Садака десе бизде мал мүлктү түшүнүп калганбыз. Садака десе биз мал мүлктү түшүнүп калганбыз. Садака албетте мал мүлк менен жана акча менен чектелбейт. Мына ошондуктан ар бир күч кубаттуу пенде садака берет. Мына ошондуктан пенденин мүмкүнчүлүгү бар экен, ал садака бериш керек. Тили кыймылдаса деле садака берсе болот, эгер анын дене мүчөлөрү кыймылдабаса деле. Бир жерде жаткан адамдын дене мүчөлөрү кыймылдабаса деле, тили кыймылдап акылы жайындабы садака берсе боло берет. Бул садака деген өтө кең маанини өз ичине алган.
Албетте муну менен биз ислам дининин өтө жеңил дин экендигин түшүнөбүз. Мына ошондуктан момундардын жакшылыкка жетүүсү үчүн бул садака ислам дининде жеңилдетилди. Садака бул акча менен же мал мүлк менен эле же башка бир адамдарга, кедей кембагалдарга тамак аш берүү менен эле чектелбейт. Садака деген өтө бир кең мааниде. Бул хадис ошол жакшылыктарга кызыктыра турган хадистердин катарына кирет. Мына ошондуктан инсан баласы Аллахка шүгүр келтирүү керек. Ден соолугу үчүн, берилген неаматтар үчүн. Эгер инсан баласы Аллах Таала тарабынан берилген неаматтарга шүгүр келтирсе, анын ошол берилген неаматтардын көбөйүүсүнө жана даражасынын көтөрүлүүсүнө себеп болот. Эгер шүгүр келтирсе. Мына Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгер мага шүгүр келтирсеңер, ла азиданнакум, мен силерге көбөйтүп берем. Эгер менин берген неаматтарыма, жакшылыгыма шүгүр келтирсеңер, мен силерге көбөйтүп беремин. Эгер мага капыр болсоңор, албетте менин азабым аябай каттуу дейт. Өтө каттуу. Пенде берилген неаматтарга шүгүр келтирсе, кайра ага берилген неаматтар дагы да көбөйүп атат. Жана ошондой эле анын даражасы дагы көбөйүп атат. Мына ошондуктан Аллах Таала баарыбызды шүгүр келтирүүчү пенделердин катарына кошкон болсун. Шүгүр Аллахты мактоо жана Аллах Таала берген неаматтарды моюнга алуу менен болот. Мисалы үчүн Аллах мага ушундай неаматтарды берген, жакшылыктарды берген деп. Мына ошондуктан өз шүгүрчүлүгүнү пенде амал менен далилдеш керек. Амал менен далилдейт. Албетте пенде Аллахка болгон шүгүрчүлүгү амал менен далилденет. Эми хадистин ар бир сөзүнө токтолобуз. Алымдардын айткан ошол Кур'ан жана сүннөттүн негизинде айткан сөздөрүнө жана ошондой эле далилдерине карата ар бир хадистин алымдар бизге кандай түшүндүргөн. Кулла сулама минан наси алейхи садакатун, кулла яумин татлуу фихи шамс. Ар бир адам денесиндеги муундарга, мүчөлөргө садака бар экен. Жана ошондой эле эч бир инсан каалабайт, ошол ар бир адам ошол күн чыккандан тартып, ар күн сайын күн чыкканда ар бир инсан ошол мүчөлөрүнө, муундарына садака бериш керек экен. Садака бар деди пайгамбарыбыз. Азыркы кезде медицина ушунчалык өнүгүп турган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси, мына пайгамбарыбыз абадан сүйлөбөгөндүгү мына далилденди. Ва ма янтиqu анил хава ин хува илля вахи юха. Пайгамбар абадан сүйлөбөйт, пайгамбар Аллах Тааладан келген вахи, кабарды гана сүйлөйт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине көрө, мына инсан баласынын ошол муунунда, ошол инсан баласында 360 мууну, 360 мүчөсү бар экен. Муун, мүчө. Кээ бирлер мүчө деп айтат, кээ бирлер муун деп айтатылат. Азыр түшүндүрөбүз. Мына ушунун кабарын берген. Инсан баласында 360 мүчөсү бар экен. 360 мууну бар экен. Эми адам баласынын көзүнө көрүнө турган муундар бар, мүчөлөр бар. Адам баласынын көзүнө көрүнбөй турган мүчөлөр бар, муундары бар. Айтылат 265 мүчө көрүнүп турат экен инсан баласы. Калган муундары көрүнбөй турат экен. Мисалы үчүн баштагы жана ичтеги муундар. Бул нерсени азыркы аппарат эми компьютерга салып, УЗИге салып далилдеп отурат эми. Мындай аппараттарга салып, ошол 360 мүчөнү эсептеп чыгып атат. Караса, ошол хадисте айтылып коюптур. 1400 жыл мурда 360 мүчө бар экендигини, көзгө көрүнгөн 265, калганы көрүнбөйт экен. Аны мисалы үчүн башта дагы канча мүчө бар экен? Баштын өзүндө эле. Баш сөбөктөр, андагы мүчөлөр, муундар. Муну бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вахи аркылуу кабар берди. Адамдын денесинде ошол 360 мүчө бар деп. Эми мына ушул ар бир күндө ошол мүчөлөргө жараша садака бар экендигини кабарын берди.
садака бар экендигин кабарын берди. Бул нерсени, бул ар бир мүчөгө 360 мүчөгө садака берүү өтө кыйын. Жогоруда хадисте адам баласында 360 муун ошол мүчө бар, садака кылуу керек дегенде бул нерсени кандай орундайбыз деген суроо пайда болот эми. Эми күн сайын күн чыкканда 360 мүчөгө кандай садака беребиз дегенде бул албетте ойлонгон инсанга кыйынга туруп кетет инсан баласына. А бирок бул жеңил эле. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына мечиттеги кээ-бир мечитти тазалап коюу дейт. Мечиттеги кээ-бир ыплас нерселерди же мисалы үчүн бирөө какырып түкүрүп таштап койду. Ошону жашырып койсо, же ошону алып таштаса, ошону көмүп койсо, бул ошол садака экен. Жана ошондой эле жолдогу адамдарга таш тикен береби, же зыян берген бир тикен барбы, же бир дарактын бир бутагы барбы, адамдар тияк бияка өткөндө адамдарга зыян берет. Же бир таш барбы, чоң таш. Ошону алып таштаса садака берген болот. Жана ошондой эле мына хадисте келет, эрте мененки духа намазынын 2 рекети мына жетиштүү болот экен. Мына ушул 360 мүчөгө муунга садака берген болот экен. 2 рекет духа намазын окуй турган болсо. Мына ошондуктан бизде садака десе эле акчаны түшүнүшүп калган. Анткени бизде кээ бирлер садаканы ушундай түшүндүрүп койгон да, анан эл ушундай түшүнүп калган. Садака бул мал мүлк менен эле, акча менен эле чектелбейт, же тамак аш менен эле чектелбейт. Айттык, адамда 360 муун бар, мүчө бар. Бул инсан баласы үчүн өтө бир чоң неемат. Мына ушул мүчөлөр менен аракет кылат инсан баласы, кыймылдайт. Жана Аллах буйрган ибадаттарды аткарат. Жана рызкы таап жейт. Ушул 360 мүчөнүн бирөөсү иштебей кала турган болсо, инсан баласы кыйынга турат, ооруйт, кыйналат. 360 мүчөнү Аллах Таала алхамдулилля бизге бергенине шүгүр. Кээ бир адамдардын буту кыймылдабайт, көзү көрбөйт, кулагы укпайт. Өтө кыйын. Эми мына ушун менен жумуш жасайт. Бала чакасынын рызкысын таап келет. Бул өтө бир чоң неемат. Инсан уйкудан туруусу менен ушул мүчөлөрдүн жардамы менен кыймылдайт. Эгер уйкудан тургандан кийин Аллах сактасын бир мүчөсү кыймылдабай калса, инсан үчүн өтө бир чоң бир бале болуп калат. Бирок адамзаттын көпчүлүгү бул неематтын кадырына жетпейт, шүгүр келтирбейт. Ар бири үчүн садака бар экен. Ар бири үчүн 360 мүчөн. Мына Сахих Муслимде келген хадис бар. Ва юджзи мин залика рак'атани яркаухума мин ад-духа. Духа намазыга мына ушул 360 мүчөгө жетишерлүү 2 рекет намаз бар дейт да. Ал духа намаз. Ким эрте менен ушул 2 рекет духа намазын окуй турган болсо, ушул 360 муунга мүчөгө садака берген болот экен. Бул сөз албетте амал менен болот. Мисалы үчүн мечитке басып келүү жана ошондой эле жакшы сөз сүйлөө, бул дагы садака бере берет экен. Ушул 360 муунга. Мисалы үчүн эрте менен духа намазын окуй албай калса, эсинен чыгып унутуп калды. Эми жакшы сөз сүйлөсүн. Же мечитке басып келсин. Аллахтын үйлөрүнүн бир үйгө басып барса, ушу садака берип атат ал инсан. Жана ошондой эле тахлилдерди айтуу, ла илаха илlallah. Жана ошондой тасбих, субханаллах, такбир, Аллаху акбар. Жана ошондой эле адамдарга жардам берүү деди. Мисалы үчүн бирөөнүн жүгүн арта албай атат, бир улоосуна, машинасына, ошого барып жардам берип койсо, ушу садака берген болот экен. Азыр кезде бизде жардам берүүнүн алдында качып кетет азыр. Же мону жүктөшүп жибер десең, не дейт? Канча бересиң дейт. Бар нерсе акчага байланып калган азыр. Жана ошондой эле таадилу байна итнейни садака. Мисалы үчүн талаш тартышта эки жака тең калыс болуу дейт. Бул садака экен. Мисалы балдардын ортосунда адилеттүүлүк кылат. Мисалы үчүн чоң баласы менен кичине баласын бирдей көрөт. Эч ажыратпайт. Экөөнүн ортосунда тең адилеттүүлүк кылуусу. Же мисалы үчүн эки аялы бар. Экөөнүн ортосунда тең адилеттүүлүк кылат. Жана ошондой эле адамдардын ортосун оңдоп коет. Мисалы үчүн эки адам талашып тартышып атат, ошону туура жакка чечип койду. Же эки адам мараздашып калды. Эки адам мараздашып урушуп жүрөт, сүйлөбөй. Бир айдан бери.
же 3 күндөн бери же талаш урушуп калган. Экөөнү чакырып, экөөнү жараштырып койду. Бул садака экен. Мындайча айтканда бизде жакшы иштер көп экен, аябайчы. Бизге өтө жакшы иштер көп экен. Мисалы үчүн өз ара адамдардын ортосун оңдоого чакырат. Мисалы үчүн мусулмандардын ортосунда өз ара оңдоону чакырат, ынтымакка чакырат. Мисалы үчүн улутчулдукка каршы күрөшөт. Мисалы үчүн мусулмандардын ортосунда аябай мисалы үчүн жаман бир оору бар азыркы кезде. Улутчулдук деген нерсе. Сен кыргыз, сен өзбек, сен тажик, сен уйгур деп мына ушундай бөлсө, бул албетте жахилдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ва ман да асабиян фалайса минни", ким улутчулукка чакырса менден эмес деген. Мына ошондуктан мына ушундай нерселерге ошол исламга чакырат, мусулмандардын ортосун бириктирет, ынтымакка чакырат, өз ара мусулмандардын ортосун оңдосо садака берген болот экен. Жана ошондой эле урушуп калгандарды жараштырып коет. Эми кээ бир адамдар мунун тетрисини, мунун тескерисин жасашат. Адамдардын ортосуна фитна салышат. Ушул мечитте бир фитна болсо эле, ушул мусулмандар экиге бөлүнсө эле деп, мына ушундай жамандыкты каалайт. Буга күнөө болот бул инсанга. Же мусулмандардын ортосу бузулса эле, бул көчө менен бул көчө урушса эле, же бул айыл менен бул айыл урушса эле, же бул айылдын балдары менен тиги айылдын балдары урушса эле дейт. Ушуну кыялданат. Бул албетте күнөө бул. Ал эми жанагы момун бул көчө менен бул көчө бириксе эле, бул мечит менен тиги мечит бириксе эле, же бул айыл менен бул айыл бириксе эле, бөлүнбесе эле мусулмандар, дайыма ынтымакта, тынчтыкта жасаса эле деген бул садака берген болот. Ниетине жараша сөзсүз жакшылык алат. Мына ошондуктан адамдарга адилеттүүлүк жана зулум деген нерселерди баяндап бериш керек. Эми ва ту'ину ар-раджулу фи даббатихи фатахмилуху алейха ау тарфау лаху мата'аху садакатун. Бирөөнүн унасына, мисалы үчүн бирөөнүн унасына, уна десе биз ат эшек, машина булар түшүнөбүз. Бар унага кирет. Мына ушуга ошол жүгүн арттырып коюу. Мисалы үчүн бирөө 5 кап картошкасын жүктөй албай жатат. Ошону барып жүктөп берүү, же бирөө таппай жатат, бирөөнү түшүрүп койгонго мисалы үчүн. Барып жардам берип койсоң дейт, садака. Мисалы үчүн бир инсан дейт, улоосуна чыга албай атат. Маршруткага чыга албай атат. Бир картайган аксакал маршруткага чыга албай калды. Же бир кара кемпир жүгүнү көтөрө албай калды маршруткага чыгып, мисалы үчүн автобуска чыгып жардам берип койду ошого барып. Бул садака экен. Мисалы үчүн же бирөөнүн машинасы бар. Мисалы үчүн бир мусулман келип, тиги жерге барып келели деди. Ал барып келди. Ошол садака дейт. Ал садака дейт. Ошол мусулмандын ооруну жеңилдеткендиги үчүн садака дейт. Эми бул баары ошол алымдардын айткан шархы. Алымдар ушундай түшүндүрмө берип атат. Эми мисалы үчүн мына валлаху фи аунил абди ма кана ал-абду фи ауни ахихи. Мына кайсы бир пенде өз мусулман бир тууганынын жардамында болсо, Аллах таала ошол пенденин жардамында болот экен. Мисалы үчүн бир мусулманга жардам берип койсо, ошол жардам берген мусулманга сөзсүз Аллах жардам берет экен. Дагы анан кубанычтуу кабарды берип мусулмандарды сүйүнтөт. Жана ошондой эле фитналарды салып, мусулмандарды капа кылбайт. Мусулмандарды жакшы кабар айтып, жакшы сөздөрдү айтып, мусулмандарды сүйүнтөт. Вал калимату таййибату садака. Жакшы сөз садака экен. Жакшы сөздү айтуу садака экен. Мисалы үчүн бир жаман сөз айткысы келди азыр. Бирок ошону тилин тыйып калды, бул садака. Бир жаман сөздү айткысы келди. Анан жакшы сөздү айтып жибер. Садака. Бул тили дайыма кыймылдап турса, бул садака экен. Жана ошондой эле ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп мусулмандарга салам айтуу садака. Такбир, Аллаху акбар, тахлил, ла илаха илlalloh деп айтуу садака. Эми шайтан жаман сөздөрдү айттырганга аракет жасайт. Шайтан азгырат, сөктүрөт адамдарды. Бир инсанды билет элем, анча деле ал убакта исламды жакшы түшүнмөгөн, кийин түшүнөбүз да, эми кийин Аллах таалама алхамдулилlah исламга жүрөк ачкандан кийин мына ошол нерсени түшүнүп отурбаймынбы? Бир инсан өлүм төшөгүндө жатат. Бирок Аллах кечирсин аны, Аллах өз ырайымын алган болсун. Бирок исламга мамилеси аябай жакшы эле, бирок баары бир эми ал союзду билесиздер, ал убактарда баары ким ар кандай өсүп калды.
ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөп коюшат. Анан жанагы бир сөздү билет болчумун, ошол адам өлүм төшөгүндө жаткан кезде ла илаха илlallah келмени эстетиш керек деген. Анан эстетип жатып атсам, эстетсем, жанагы киши жанагы келмени айттын ордуна сөгүп жибер. Ошондуктан ким жаман сөздөрдү сүйлөсө, сөзсүз ошол өлүм төшөгүндө ошол сөздү айтат экен. Мисалы үчүн арак ичкендер арак деп өлүп кетип атат. Шахмат ойноп күн сайын намаздарды унутуп карта ойногондар карта шах деп өтүп кетип атат. Алла өзү сактасын. Мына Шейх Абдуразак Аль-Бадр деген чоң алым өзүмдүн атамдын өлүм төшөгүндө болдум дейт. Атам 3 негизге даават кылып атат дейт. Пайгамбардын жана хадисинде келген. Тагуттар бешөө деп ширк тууралуу айтып атат. 5-нчисин унутуп калды. Иблис ла'нахумулла деп айтып койдум дейт. Иблис алды. Ошо даават кылып жатып өтүп кетти дейт. Мына Саудиянын мурдагы муфтиси Ибн Баз рахимахулла ошол жаткан кезде талакка фатва берип өтүп кеткен. Талакка фатва берип атат. Талак маселеси өтө кыйын маселе. Мисалы үчүн бирөө талак сурап келсе, кой казыятка бар дейсиң, муфтиятка барчы дейсиң. Ойлоносуң, коркосуң. Ушундай кыйын маселени Шейх Ибн Баз рахимахулла муфтиси, Саудиян муфти, эң атактуу муфти болгон. Ошол киши ушундай. Мындай мисалдар аалымдардын жашоосунда өтө көп. Анткени алар өмүр бою мына ушул хадис, Куран, сүннөткө чакырып өтүшүп кетет. Адамдарга хадистерди айта берет. Айтан ошол. Куранды окуйт, көп окуйт бизге караганда. Анан өлүм астында жакшы сөздү айтат. Ал эми жанагы арак ичкендер, жаман сөз айткандар, уша гыйбат кылгандар, фитна жасагандар, булар ошол келет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар кимдин амалы акырына карап барат дейт. Ошондуктан Куранды канчалык көп окуса, хадистерди канчалык көп окуса, ошол сөз өлүмдүн астында келет дейт. Ошол сөз өлүмдүн астында келип айтылмак дейт. Ошол келип турат дейт. Аллах ким Аллахтын шариятын сактаса, илимди сактаса, Аллах сактап коет дейт. Эгер Аллахтын шариятын сактабаса, 5 вакыт намазды сактабаса, арам нерселерден алыстабаса, Аллах аны сактап койбойт. Анан алжып өлүп калат. Ар кандай жаман сөздөрдү айтып, Алла өзү сактасын. Андан кийинкиси диндеги эң жаман нерсе дейт. Бул мусулмандардын өз ара мамилелеринин жамандыгы дейт. Мына шайтан эң жакшы көргөн нерсе мына ушул экен. Мусулмандардын ортосунда бөлүнүп. Мына аятта айтат: "Ва кул ли ибади якул иллати хи ахсан." Мухаммад менин пенделерине айткан, жакшы сөздөрдү сүйлөсүн дейт. Жакшы сөз Куран, сүннөт, аят, хадис, Куран, сүннөт. Инна шайтана янзагу байнахум. Шайтан силердин өз ара ортоңорду бузат дейт. Нази васвас азгырыктарды салат дейт. Тигини сүйлөбөйсүңбү, тигини мындай кылба, гыйбат таштайт ортого. Инна шайтана кана линсани адуа мубина. Аллах ачык айтып атат. Шайтан силерге инсан баласына ачык душман дейт. Инсан баласынын табияты мына ушундай. Эгер Аллах Таала мына ушул шайтан көзүңөргө көрсөтүп койдум десе деле шайтанды ээрчиген адамдар чыга берет дейт. Шайтан фитнаны жакшы көрөт. Мына хадисте араб жазирасында өзүнө адамдарды кулчулук кылдыруудан үмүтсүз болду шайтан дейт пайгамбарыбыз. Ширктен үмүтсүз болду. Бирок мусулмандардын арасында фитнаны салуудан үмүтсүз болгон жок дейт. Азыркы кезде башыбызга кордук түшүп тургандыгы эң негизги маселе ушул фитна себептүү. Мусулмандардын өз ара бири-биринин ортосундагы фитна. Ушул себептүү азыр мусулмандар өнүкпөй, баары жерде мына ушундай нерсе. Капырларга алданып калып атат мусулмандар. Көп жерде. Мына фитна, шайтандын фитнасына алдангандыгы себептүү. Эми фитнаны түрү көп. Мисалы үчүн мал мүлк фитнасы, акча фитнасы. Ошондой. Эми ва бикулли хутватин тамшиха ила салати садака. Намазга баратканда ар бир кадамың басып келген ар бир кадамың садака дейт. Ар бир барып келгениңе, кеткениңе, үйүңө жеткенге чейин садака дейт. Ар бир кадамда бир күнөөнү өчүрөт. Бир сооп жазат, бир даража көтөрөт экен. Ар бир кадам таштаганда бир сооп жазат, бир күнөөнү өчүрөт, бир даража көтөрөт. Мисалы үчүн кээ бир адамдардын угасын, менин үйүм мечиттен алыс депчи. Шейх Усеймин рахимахулла
мына ушундай алымдар мешитке басып келген. Үй алыста болса дагы. Кең сизге бир машина кылып берейли, барып келип туруң, ошол намазга сизди алып барып келип турсун десе жок. Ошол мешитке басып келип турган. Азыркы кезде мусулмандар, менин үйүм мечит, азыр менин үйүм мечиттен алыс, үйүмдө эле намаз окуп койбойюмбу дейт. Эгер мечиттен үйүң алыс болгон болсо, Аллахтын берген сага фазилети. Бас канчалык бас ошол мечитке. Мисал үчүн, бир алыс жерде мисал үчүнчү, күн сайын бир депутат келип ошол жерде 200 сомдон берилет, кичине ошону угуп койгула десе, барат ошого. Күн сайын барат. Бир мисал да, бул жерде бир жолу тамак аш болуп калды. Намазга өмүрү мечитке келбегендер да келип келди. Таң калдым да. Тамак аш бүткөндөн кийин жок жанагы адам. Мына ошондуктан нафс, шайтан. Астагфирулла. Мына ошондуктан анан башыбыздан эмне көтөрүлбөйт, анан жүрө беребиз ушинтип анан. Мына ошондуктан кээ-бирлер мисалы үчүн машинада басып келген, машинада анда кадам аз болуп калат. Жөө келген жакшы, басып келген жакшы. Мисалы үчүн көп басса деле инсан баласынын ден соолугуна пайдалуу. Эми кийингиси ва тумитул ада ани тариqi садака. Жолдон адамдарга зыян берген бир тикенди алып таштоо садака деди. Азыркы кезде кандай болуп калды? Кайра тикенди жолго алып чыгып коюп атат. Азыркы кезде тикен түгүл, бир машина ташты алып келип төгүп салып атат. Менин бул талаам аткарылбаса, мен болбойм, бул ташты алып төгүп салышат. Бул зулумдук башка мусулмандарга. Мына хадисте келет, Анаби Хурайра радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям قال بينما رجل يمشي بالطريق ووجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. Мына Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бир киши бир жолдо басып кете жатат эле, жолдон бир тикендүү бир бутакты табып алды дейт. Тикендүү бир бутак. Эгер бир мусулман өтсө, ага кирип кетсе, аябай зыян тартат, кыйналат. Ошону алды, жана Аллахка шүгүр келтирди. Аллах тааланын күнөөлөрүн кечирип жиберди дейт. Имам Аш-Шатиби рахимахулла айтат, эгер пенде бир кичине бир амал кылса, жакшы амал кылса, ошол себептүү бейишке кирип калат дейт. Эгер бир кичине бир күнөө жасай турган болсо, ошол себептүү тозого кирип калат. Мисал үчүн, жолдон тикенди алып таштоо, бир ташты алып таштоо, бул өтө бир чоң амал эмес, көрүнсөңүз, өтө бир жеңил эле амал. Жеңил эле амал. Ошон үчүн бейиштин, ошол амал себептүү бейиш сыйлап коюшу мүмкүн Аллах таала, бейиш менен. Эми бир кичине бир тикенди жолго таштап коюу, кичине бир ташты жолго таштап коюу, же жолду тосуп салуу, бул 1 саат тособу, 2 саат тособу, 1 күн тособу, эртең кыямат күнү ошол амал себептүү тозого кирип калышы мүмкүн. Мына ошондуктан жолду тосуу, же адамдарга зыян берүү үчүн чоң бир ташты алып чыгып таштап коюу, бул өтө бир адамдарга зулумдук кылуу жана ошондой эле зыян берүү. Такуфу шаррака анин наси фа иннаха садакату минка ала нафсик. Мына сен адамдардан өзүңдүн жамандыгыңды тыйгын, мына ошондо өзүң үчүн садака берген болосуң дейт. Бирөөгө сөзү менен, тили менен же колу менен зыян берүүдөн тыйылат. Мына ошол хадис бул. Сен өзүңө садака берген болосуң дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иттакул лаинайн". Калу: "Ва ман лаинан я Расулуллах?" Кала: "Аллази ятахалла фи ат-тариq an-nasa wa dhillihim". Эки каргыштан коркула деди. Эки ланаттан, эки каргыштан коркула деди. Ошондо сахабалар: "Кайсы эки каргыш я Расулуллах, Аллахтын элчиси?" дешти. Ошондо айтты: "Аллази ятахалла фи ат-тариq an-nasa wa dhillihim". Адамдар басып өтө турган жолдорго жана ошондой эле алар көлөкөнүнө турган дарактардын астына өзүнүн ажатыны ошол жерге чыгаруу, же заар кылуу ошол жерге, же ошол жерге чоң ажатын чыгаруу. Бул өткөн жахилдик. Бул момун мусулмандарга жарашпайт. Мындай жасаган инсанды иманы толук эмес. Бул адамдар каргыштайт ошол жерге ажатын бошото турган болсо. Адамдардын жолуна адамдар көлөкөлөнөт, ызаланат, жийиркенет, жаман сөздөрдү айтат ошол тууралуу. Мына ошондуктан бул нерселер бизге өтө бир керектүү хадистер булар. Өтө муктажбыз мындай хадистерге. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир канча жыл мурда бизге мына айтып койду, ар бир инсан 360 мүчөсүнө садака бериш. Мына ошондуктан ар кимдин оюн ээрчибей сүннет ээрчүү керек.
Мына духа намазы күн чыккандан кийин башталат, 2 рекет жетиштүү. Күн көтөрүлгөндөн кийин бир 10-15 минуттан кийин окулат. Кээ бир алымдар чектешкен, эң азы 2 рекет, эң көбү 8 рекет деп. Бирок мен ачык далилди көргөнүм жок, бир рекетке чектелген деген. Бирок кээ бир алымдар 8 рекетке чейин чектейт, кээ бир алымдар чеги жок дейт. Кээ бир эң көп убакыты мына ошол пешин намазына чейин дейт. Эми бирок мына ачык далил жок бир рекетке чектелгендиги боюнча, бирок кээ бир алымдар 8 рекет деп чектейт. Мына ушул намазды окуса 360 муунуна мүчөсүнө садака берген болот дейт. Рүкү кылат, мына сажда кылат. Мына бул ошол мүчөлөрүнү жакшылыкта иштетет. 2 рекет менен ошол бүткүл ошол 360 муунга мүчөгө садака берип коюп атат. Да пешинде мурда намаз бар деди мына. Салатул аввабина хина тармадул фисал. Тоба кылуучулардын намазы төөнүн балдары көлөкөгө качкан убакта дейт. Мисалы үчүн күн ысып кеткен, күн ысыган убакытта пешинге жакын же пешинден алдын төөнүн балдары ошол көлөкөгө, жанагы салкын ошол көлөкө жерге, күн тийбей турган жерге качкан убакытта тоба кылуучулардын намазы бар дейт. Бул албетте духа намазы. Духа намазы пешин убакыттан чейин убактылуу окула берет. Эми мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ни'матани магбуна фихима катирун минан нас, ас-сихха вал фараг." Эки немат бар, адамдар буга кайдыгер карайт дейт. Кадырына жетпейт бул нерсени дейт. Сихха, ден соолук дейт. Ден соолук бар учурда ибадат кылбай, намаз окубай, ден соолук бар, ушунчалык күчүң бар, ибадат кылбайсың, мешитке келбейсиң десе, жок, азыр кичине жаш өтсүн, кичине стройкалар бүтсүн, крыша жабылсын, кичине ошол бүткөндөн кийин аны мешитке барам, убакыт бар али менде дейт. Ал кудум колунда мындайча айтканда келишими бар дейт. Мына караңыз. Кээ бир жигиттерге карадык. Аябай мындайча айтканда чымыр денелүү, күчтүү, алда качан деп кепингер болуп кабырга кирди. Кече бир бөйрөгү жок, тезинен операция жасаш керек, тезирээк өлөт деген инсан 4 жыл, 5 жылдан бери мына жашап атат. Кээ бир врачтар мына чыгарып койгон, сен өлөсүң деп жашап жүрөт 5-6 жылдан бери. Кээ бир чымыр денелүү балдар, бул көп жашайт, бул 100ге кирсе керек бул бала деп ойлоп койгон кээ бир ден соолуктуулар айылда качанда кепирге оролуп кабырга кирген. Жок арабызда кепирлер. Биринчиси ден соолук. Муну кадырына жетпейт адамдар. Вал фараг, экинчиси бош убакыт. Бош убакытта отуруша керек. Бош убакыт, кандай бош убакытты өткөрсөк экен дейт азыркы кезде. Убакыт өткөрүш үчүн отурабыз азыр дейт кээ бирлер. Куран жатта, хадис жатта, даават кыл адамдарга, жакшылыктыра көп. Убакыт өткөрүш үчүн бир ойноп келбейлүү тоого чыгып дейт да кээ бирлер. Убакыт өткөрүш үчүн бир отурбайлыбы? Убакыт эч өтпөй атат кээ бирлер айтат. Алла, мусулмандар азыр мына ушундай оору менен ооруп калдык. Астагфирулла. Мына Аллах Таала бизге не берген нематтарын эстетет. Кул хуаллази аншаакум ва жаала лакум сам'a вал абсара вал афида. Мына айт Мухаммад, мен силерди өстүрдүм го дейт. Мен силерге угууну бердим, көздү бердим, жүрөктү бердим. Калилан ма ташкурун. Силер өтө аз шүгүр кыласыңар дейт. Мына көзү көрбөгөн адамга барып көз тууралуу, көздүн нематы, жакшылыгы тууралуу айтып берчи десеңиз, ушундай сонун айтып берет. Кээ бир инсандарга барып, мына мурун жыты билбе, мурду жыты билбеген же кулак укпаган адамга барып кулак тууралуу айтып берчи десең, ушунчалык сонун айтып берет. Мисалы үчүн тишиңиз эле ооруп калса, ой, тишиңиз соо убакытты ушунчалык сонун убакытты билесиз. Эми мына Аллах ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'ан ва жа'ала лакум сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун. Аллах силерди энеңердин ичинен эч нерсени билбеген абалда чыгарды дейт. Жана силерге угууну берди, көздү берди, жүрөктү берди. Мына силер өтө аз шүгүр кыласыңар дейт. Мына алам наджалуллаху айнайн ва лисанан ва шафатайн. Биз инсанга эки көздү бербедикпи? Эки эринди бербедикпи дейт. Мо эки эринин бул жери тытылып калган же бир айрылып калган адам сүйлөй алабы? Ол оозунан чыгып аткан сөз толук чыгабы? Чыкпайт, тили соо болсо дагы. Эрин кичине эле моундай болуп калса, эмне болуп кетет инсан баласы? Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха инналлаха ла-гафурур рахим. Аллахтын берген нематтарын акырына чыкпайсыңар, Аллах кечиримдүү, мээримдүү, райымдуу зат.
Фудайл ибн Ияз рахимахулла бұл аятты оқып түнде ыйлады дейді. Екі көзді берген, Аллах сілерге екі көзді бербеді. Екі ерінді, тілді бербеді, екі ерінді бербеді дегенде. Ошонда эмне үчүн ыйлайсыз дегенде, Аллах көз бергенин, тил бергенин еске алып, Аллахка шүгүр кылып, мындайча шүгүр кылбаймынбы dedi. Кантип шүгүр кылбай койбойлу? Аллах тил берсе, еринди берсе, екі көзді берсе. Мына ма яфалуллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум ва кана Аллах шакиран алима. Мына Аллах Таала силерди азаптабайт дейт. Эгер мага шүгүр келтирсеңер, жаңа мага иман келтирсеңер дейт. Мага иман келтирсеңер, шүгүр келтирсеңер, мен силерди азаптабаймын дейт Аллах. Акыл берди, жүрөк берди, Куран мына оку, сүннөттү оку. Мына ошондуктан бул берилген мүчөлөрдү жакшылыкка иштетүү керек экен. Бул Абу Хазим Саламат ибн Динар рахимахулла айтат: "Куллу ни'матин ла тaqarrubuka ila Allah azza wa jalla fahiya bala" дейт. Саламат ибн Хазим Динар рахимахулла айтат: "Кайсы бир неъмат Аллахка сени жакындатпаса, сага бале" дейт. Көз, кол, бут бул неъмат. Көз көрүү, кулак угуу, бул неъматтар берилген неъматтар, мал мүлк. Сен Аллахка жакындатпаса, ошол нерсе сага бале болот дейт. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Кыямат күнү өзүнүн денелерин айтат күнөкөрлөр дейт. Не үчүн биздин каршыбызга күбөлүк бердиңер дейт. Ошондо алар айтат: Аллах бардык нерсени сүйлөтүп койгон, Аллах бизди да сүйлөтүп койду дейт. Мына инсан баласынын өзүнө зыян болот экен. Муну Аллах жолунда иштетпесе. Азыркы кезде бул мүчөлөрдү күнөөгө иштетишет, күнөөгө басып барышат. Мисалы үчүн музыка угат кулак менен. Арам нерселерди кол менен кармайт, бирөөгө же зыян берет, бирөөдү урат. Бул албетте бул бале, бул неъматты Аллах жолунда иштетпесе. Ибн Хиббан рахимахулла чыгарган хадисте Абу Зар радиаллаху анху айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтат да, бир пенде бир амалды жасаса, ошону менен бейишке кире турган амалды айтыңыз. Бир пенде бир амалды жасаса, ошол менен бейишке кире турган амалды айтыңыз" дейт. Ошондо Аллах Таала айтат: "Аллахка иман келтирсин" деди. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Андай болсо ал пенде Аллахка иман келтирсин" деди. Деди эле: "Иман амал менен болбус керек да" деди Абу Зар радиаллаху анху. Анан эмне жасасын деди эле? Өзү Аллах берген рызкыдан ошол пенде садака берсин деди. Бере турган нерсеси болбосочу деди эле, анда жакшы сөз айтсын деди. Бере турган нерсеси болбосо деди. Анда жакшы сөз айта албасачы десе, анда мусулмандарга жардам берсин, бирөөгө жардам берип койсун. Жардам берсин деди. Эгер бирөөгө жардам бере албасачы деди, анда адамдарга зыян берүүдөн өзүн сактасын деди. Эгер бирөөгө жардам бере албайт, анда өзүнө бирөөгө жамандык берип коюудан, адамдардан жамандыкты өзүн сактасын деди. Сөзү мененби, тили мененби, колу мененби, бирөөдү көңүлүн оорутуп коюу мененби сактансын деди. Мына ошондо садака берет. Абу Зар радиаллаху анху айтты: "Бул амалдар баары жеңил го" дейт. "Жеңил го" деди. "Бейишке кирип кетсек болобу" деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллахка ант, кайсы бир пенде жогорудагы иштерди орундай турган болсо, ошол иштерди Аллахтын ыраазылыгын талап кылып жасаган болсо, ошол амалдары кармап туруп бейишке киргизет ошол пендени" деди. Кармап туруп бейишке киргизет деди. Ошондуктан бул амалдарды кайдыгер карабасын дейт. Мына мусулманга болгон акысы 5. Башка бир риваятта 6 дейт. Саламга алик алуу, ооруса зыярат кылуу, өлсө жаназасына катышуу, чакырса жооп берүү, түшкүрсө ярхамукалла, алхамдулиллахи ярхамукалла деп айтуу, насаат сураса, пайда жана зыянына карабай туруп туура насаат берүү. Кээ бирлер мисалы үчүн насаат сурайт. Насаат сураса, ошонун азыр зыянга учурашын билет. Бирок туура эмес насаат берет. Ошол зыянга учурап калса эле. Бул кыянаттык. Пайдасынабы же зыянынабы туура насаат бериш керек. Кандай нерсе ошондо дал ошондо насаат бериш керек, туура насаат бериш керек. Жана ошондой эле карыз дагы.
Misal üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen hadiste men anzara mu'siran felahu bi kulli yevmin misluhu sadaqatan qala lahu bi kulli yevmin sadaqatun qabla an yahilla deyni. Kimde kim kıyınçılıkta bolgan adamga qarz berip аны таштап қоя тұрған болса, аға қарыз уағы келбей тұрып, аға ар бір күнде бір садақа болады екен. Ал ақшаны жанағы оборот қылып іштетіп қойғанда, оборот қылып іштетіп отады. Ошол егер қарыз төлеу уағы келіп, дағы ал жанағы дағы уақыт бере тұрған болса, дағы іштете бер, дағы шунча жылдан кейін же дағы 6 ай қошу берейін десе, бере тұрған болса, берген қарзы қанша болса, мисал үшін 1000 сомдық қарыз бола тұрған болса, же 5000 бола тұрған болса, 5000 сомдық садақа берген болды. Күн сайын. Ошол мисал үшін 6 айға бір мұсылманға қарыз берді. Ал іштетіп отады. Анан аны келді уағы бере тұрған уағы келді, дағы кішіне іштетіп тұр. Дағы 1-2 ай 3 айдан кейін дағы бересің қайтарып деді. Ошонун ар бір күн үшін садақа берген болды. Қарыз берген адамға жазыла береді, садақа берген. Жақшы есімде жоқ бір хадис. Қарыздың соғы садақадан кішіне сан бойынша жоғары келгенде. Эмне үшін садақа бұл сан бойынша аз болып қалды, қарыз бойынша 19 болып қалды дейді да. Bir қарыз берген 19 сол. А садақа бергенге қанша соп екенін білмеймін, Аллах алам. Есімнен шығып қалды. Анан не үшін дегенде Жебрейил алейхиссалам ошол бейіштің дарвазасына жазылып қойылған болады да. Мына ошонда Жебрейил алейхиссалам айтады, садақа байдың да кедейдің да қолына түше береді. Бирок қарыз жалаң мұқтаж адамның қолына түшеді дейді. Ал эми қарыз дайыма мұқтаж адамның қолына түшкөндүгү байланыштуу, қарыз кичине садақадан жогору турат. Мисал үчүн бирөө 6 айга қарыз берди, бул хадис боюнча. Ал иштетип атат. 6 айдан кийин бериш керек болчу. Дагы убагы келди эле, жанагы кичине мүмкүнчүлүгү жок кайтарып бере турган, анан дагы 3-4 айдан кийин бересин деп койсо, қарыз берген адамга, мисал үчүн 5000 сомдук қарыз бердиби, күн сайын 5000 сомдук садака кете берет. Ар бир күнү сайын, берген күнү сайын. Мына инналлах катаба лихсан ала кулли шей. Аллах таала ар бир нерсеге жакшылыкты жазып койду дейт. Фи кулли кабдин ажр. Фи кулли кабдин мына ажр. Ар бир боордо ным болгон нерседе, нымдуу боордо садака бер dedi. Мисал үчүн бир аял мына Бани Исраилден келет, пайгамбарыбыз айтат, Бани Исраилде бир зына кылган аял болчу дейт. Анан ал бир суусап турган итти суугарып койду дейт. Ошол суусап турган итти суугарып койгондугу үчүн Аллах таала күнөөсүн кечирип жиберди дейт. Жана ошондой эле мисал үчүн бирөө бир жерге дарак экип койду. Ушул даракты адамдар жесин, жана куштар жесин дейт. Куштар келип ошол мөмөсүнөн жейби? Канча куш келип жеген болсо ошончо садака кете берет ошол инсандан. Мисал үчүн бир жерден арак казып, суу агызып койду. Ошол дарактар сууду ичип атат. Өтө чаңкап турган. Ошого сууду ичирип койду. Же бир жерде бир дарак аябай кургап калайын деген даражада да, аябай кыйналып турат, сууга муктаж. Ошону суугарып койду, садака берген болот. Же бир жер аябай кургап кеткен, ошол жерди суугарып койду, садака берген болот. Бир жерге мисал үчүн крышага, мисал үчүн үйдүн крышасына чыгып, ошол жерден келип ошол нерседен жеп кетсин, ошол айван куштар келип жеп кетсин десе, ага дагы садака берген болот. Мына ошондуктан садака берүү өтө көп, өтө көп. Мисал үчүн айванаттарга кала берсе, куштарга, мисал үчүн дан сээп коюу. Кыштын күнүндө эч нерсе таппай жүрөт ошол. Ошолорго дан сээп койсо, садака берген. Мына ошондуктан бейишке бара турган жолдор, өтө көп. Бейиш амалдар өтө көп. А шайтандар биздин көзүбүзгө, адам заттын көзүнө тар кылып көрсөтүп койгон. Садака десе азыркы кезде акчаны түшүнөт, мал мүлктү түшүнөт. Садака мал мүлк менен же акча менен чектелбейт. Мына ошондуктан Аллах таала бейишти ачып койгон, баарын ачып койгон. Эшиги ачылып турат азыр бейишти. Мына жасагыла амалды киргиле калаган эшигиңерден деп. Мына ошондуктан бейиш эшиктери улутка карабайт. Же ак сарыга карабайт. Муну түсү сарык эле, же мунун улуту мындай эле деп каралбайт. Мына ошондуктан бул хадистен алына турган кыскача пайдалар жана түшүндүрмөлөр мына ушул.